Эмгек талаа деген айыл жакчылап жүрсө шүгүр. Өзүм 6 бир туганмын, 2 кыз, 4 эркек. Байкем экинчисимин, 2 иним бар. Балдарым 5 балам бар. 2 уул, 3 кыз. Ошол эми Аллах таалам сыноосун көтөрөй деп жашаганга аракет кылып атабыз. Биздин азыркы маегибиз бир аз башкача форматта жүрүп калат экен. Анткени агабыздын угуусу ошол жол кырсыктан кийин таптакыр эле начарлап, укпай калган. Ошон үчүн биз телефонго жазып беребиз. Агам ошол жерден окуп туруп, анан бүт бардыгын айтып сиздерге кене маалымат берсин. Анда баштайлы. Ден соолугуңуз жакшыбы деген суроону бердим. Акырындан кетет, Кудайга шүгүр. Акырындан. Өзгөрүп болгондо мурункарына кичине басып калдым. Кичине басканда шайым отуруп калчумун. Шайым кетчи. Азыр кичине болсо да басам. Мечитке барып келем. 5 маал окуйбуз. 5 маал намаз окуйсуз. Машинеге сүзүлгөндөн баштап эле окуйбуз. Машинеге сүзүлгөндө жата окучумун. Анан отуруп окуй баштадым. Азыр кичине туруп эме кылып атам. Менин атым Абдиев Урматбек. 87-жылкы болом. Балдарды айтыңыз, балдарды. Балдарды айтыңыз. Канча бала бар? 5 балам бар. Жакшы эле бuyursa, акырын-акырында болуп атат. Абере болгондо машина сүзүп кеткен мени. Мен билбейм деле аны. 3 жыл болуп калды го дейм мен бир жагы. Машина сүзгөндөн кийин 1 ай, 2 айдай башты киши деле эмес, 3 ай киши деле эмес болчумун. Өзүмдү билбейм да тайын. Кандай киши экенин. Андан кийин марттарда баштап кичине өзүмө келе баштадым акырында. Ошондон баштап намаз окуй баштадым. Биринчи жолу электрондук музыканын дүйнөлүк легендасы, Грэмми сыйлыгынын номинанты, мыктылардын мыктысы Пол Ван Дайк. 2 сентябрда Промзона Space клубунун чоң сахнасында барыбыз бийлейбиз, көңүл ачабыз, ойдогудай салабыз. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, балансыңды 500 сомго толуктада Open Air 2023-кө акысыз билеттин ээси бол. Толук маалыматты Open Air Check It KG сайтынан ал. Ошо сүзүлгөндө эмне болуп жүргөн ошо мурунку күндөр эсимде жок эчтеке. Жок. Эчтеке жок. Мен эчтеке жок. Сүзүлүп аткандан кийин декабрдын 28-inde бир жүргөм, балдар менен ойноп эме кылып жүргөнбүз. Ошондон кийин ошо эсте жок, андан эчтеке жок. Анан январдын аягында комадан чыктым дейт, билбейм мен эчтеке. Марттарда 2 айдан кийин өзүм акырынан келе баштадым да. Шөөн истекте иштечимин. Ким болуп? Закройщик болуп. Айлы кандай эле? 10 күндө бир 30 миңге чейин чаап койчумун мындай эле. 30 миң, 20 миңге чейин тапчумун да. Иштеген кезиңизди сагындыңызбы эке? Аябай сагындым. Аябай сагындым. Басып күлүп жүргөн күндөрүм ушундай сагындым бирокчу. Чуркагыңыз келет. Эми Аллах таалам күч кубат берсе чуркайбыз да буюрса. Мага чейин бирок негиз эле сагындым, аябай эле сагындым. Жүрүп түкүлдөп басып жүргөн убактарда аябай сагындым да. Кулагыңыз угат беле мурда кулагыңыз? Кулак. Ошо кулак. Эми басып алгандан кийин үмүт кылып атам негизи. Бир кулагым тасында аябай айрылып кетти. Аябай эме болуп кетти.
Бияк кулакта кичине защитный ун кот деген үмүт бар да. Басып алсам анан эс жок болбосо операция кылып тосын эмне кылабыз. Жаш кезибизде ушинтип укпай өтө эле кыйын экен. Азыр бул үй кимдики? Кимдин үйүндө турасыздар, аке? Үйүндө. Бул үй бир Казыбек деген атанын үйү болчу. Сиздики эмес. Сиздики эмес. Эмес. Мен бирөөнүн жашап атамыз. Менде үй жок. Мындай эле бекер эле жашап атам. Карап, айыл да ушундай да карап тур деген. Эки жагын карап турган эле. Негизи могу буттарым мындай жакшы эле. Могу белде күч жок да. Белде күч. Түздөлбөй. Белдин немесинен анан баштын немесинен. Экөөнүндө күч жок. Баштын нерв немелери кысылып калган, тамырлар кысылып калганмыш. Баш талталаң турат. Белде болсо вообще эле күч жок. Бир нерсени көтөрө албайм. Эл сизге үй салып берип баштады дедиле. Үй салып баштады. Эл, айылдын эли. Эмне болот ат ошол? Эмне болду? Бүтүп атат эми ал бирок стенада эле турган да. Немелери жок. Үстү жабыш керек. Иш толтура кетип да. Стенада эле турган көтөрүлүп. Ушунда да буйса. Азыркы учурда Алладан сураганыңыз ошол да. Азыркы учурда урматтуу көрүүчүбүз бул агабыз менен ордубузда туруп сүйлөшүү, же отуруп деле сүйлөшүү бир аз кыйын экен, ден соолугуна бир аз мүмкүнчүлүк чектелгенине байланыштуу. Ошон үчүн биз маекте келинчеги, жубайы Наргиз эжеке менен улантканды туура көрүп турабыз. Чындыгында эми сиздерге кененирээк маалымат алып берели. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бутун басуусу бир аз начар болчу былтыр келгенибизде. Жакшы баса алчу эмес. Быйыл оңолду, кичинеден оңолуп келатат жылдан жылга. Шүгүр. Телефон менен кээ бир сөздөрдүн да оостун кыймылы менен түшүнөт. Агер түшүнбөгөн эмелерди жазып берем, ушундай деп телефонго эле. Телефон аркылуу сүйлөшөбүз көбүнчө. Канча убакыт угуп жүрүп анан укпай калды, кулак же баягы авариядан кийин ушундай болду, дароо эле укпай калдыбы? Ошо машина коюп кеткенден кийин дароо эле укпай калды. Ошол боюнча эле келатат. 3,5 жыл болоюн деп калды. 3,5 жыл болду. Бутуна тийбеген, жанталашып иштеген киши эле анан жумуш десе мына үйгө отурчу эмес да, ошондой көбүнчө баягы эми урушталыш баштайын. Үйдө отуруп бизге деле көңүл буруп койчу деп мындай эме кылчумун. Азыр эми ошол мен деле ошол иштеген күндөрүн сагынам кээде. Ушинтип жүргөндөн көрө иштеп жүргөн жакшы экен деп. Бутуна тийбеген жумуш десе кандай жумуш болсо ошого кете берчү. Буга иштеп келейин. Үйдө жатканда эмне кылмак элем деп. Оор эле болду. Больницадан жаткандан кийин мындай ойлодум. Менде башка буту менен басып келет деген ой болду, бирок андай болгон жок. Кабыл алуу оор эле экен. Басып жүрүп эле, баспай калып. Акыбал ушундай болуп калат деп мындай уктасам да түшүмө кирбеген эмеге туш болуп калдым. Эми кабыл алуу аябай эле оор болду, бирок ушуга да шүгүр жакшы болуп келатат акырындык менен. Жер алып мына там салабыз деген учурда ушундай болуп калды. Жаз менен буйруса мына эметип калабыз, там алабыз, жер алабыз, там салалы. Балдарыбызды монтип окутабыз, тияка беребиз, бияка беребиз деп аткан учурда ушундай акыбалга туш келип калды. Мага дагы эме болбойм, баары келечегибиз, балдарыбыздын келечеги алдыда. Пособие аласыз да? Пособие алабыз. Канча балага аласыз пособияны? 5 балага алам. 5 балага, Мал күнүмдүк ичип жегенибизге кетет, балдардын акчасы. Жолдошумдун акчасы, жолдошум да инвалидтикке алат. Анын деле акчасы өзүнө кетет. Дары-дармегине. Өзүнүн дары-дармегине. Эми каражат
эми баскан турганыбыз, ичип жегенибизге шүгүр эле. Өзүбүздүн пасоя пенсияга жетет. Анан эми ушул тамды тургузганга кичине каражаттан кыйналып атабыз. Баягы жалпы көрүүчүлөргө айтып кетчүсүз, урматтуу көрүүчүбүз, буга чейин мындайча 1 жыл болуптур амандашып элебизге, жолугуп элебизге деп атабыз. 1 жыл мурун биз келип Супер ТВ каналына чагылдырылганбыз ушул үй бүлөнү. Анан ошол видеодон кийин айылдын тургундары, өлкөбүздөгү баягы кайдыгер карабаган жарандар өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүшүп, азыркы учурда мынакей артыбызда турган үй курулуу иштери ушул этапка келип токтоп калган. Бул качан башталды эле, эмне болуп башталды эле, кандай жүрдү, ошолор боюнча айтып бербейсизби? Былтыр силер келип кеткенден кийин башталды. Айыл өкмөттөн жери бөлүнүп берилип, ушу жолдошумдун тентуштары, андан тышкары айылдын эмелери ушу фундаментин куюшту. Фундаментин куюшуп, поколениялар эмесин, кирпичтерин куюп беришти. Эми быйыл кайным көтөрүп аткан ошо. Анда убактысы анда-санда болуп, кейде бош болуп, кейде бош болбой көтөрүп бүттү стенасын. Эми калган жумушу калды. Бүтүп калса кийин ушу күзгө чейин болбосо да бир кышка чейин кирип калсак экен. Болбоп, баары бир болсо да өз үйүң дейм. Бирөөнүн үйү эмес, өз үйүң болот анан. Ушу бүтүп калып, өз үйүбүзгө кирип, өзүбүздүн эмебизди мындай арабызды кичине болсо да мындай арылдыга түрткөнгө эме кылсакпы дегеним. Ушу каражаттан кыйналып атабыз, тамды көтөргөндөн. Ушуга да шүгүр, өзүмдүн үйүм болот. Өзүбүздүн бир кичинекей болсо дагы эме очогубуз болот деген кубануу сезимдер болду. Буюрса бүтүп калат болуш керек эми. Буйруса. 3,5 жылдан бери ушул менен алышып келатасыңар да? Ушул менен алышып, ушулар басып турганын карайсың, кээде жыгылып кетет, кээде эметип кетет. Артынан обязательно кээде бир баласын кошуп берем, карап турат, жыгылып кетпесин деп. Жыгылып кеткенде деле бирок балаңыз тургуза албайт болуш керек. Тургуза албайт, эми артынан баягы каранып өзүң эмесең жаман көрөт. Артыман жүрө бересиң деп. Баласын кошуп берем, кээде артынан байкап турат аңдан деп. Жыгылып калган учурлар болдубу? Болот жыгылып калган учурлар. Бутун орто болгон эмелер болот, колун орто болуп келген болот, жыгылып кеттим деп. Эми канча да биз ден соолук каалайбыз. Чындыгында жогоруда айткандай эле мынакей өткөнкү жылы келген менен азыркы жылдын бир аз айырмачылыгы бар экен. Агабыздын ден соолугу бир аз болсо да калыбына келип баштаптыр. Бул да болсо буга чейинки чыккан видео материалдан кийинки баягы колдоо көрсөткөндөн баягы акчалай дагы колдоо көрсөткөн жарандарыбыз болгон. Алардын баарына ыраазычылык билдиребиз. Эми ушундай турбай, эртең эмне болорун билбей жашайт турбайбызбы? Бүгүн 6 саныбыз аман турса, кырсык Кашкабактын ортосунда секундта жашообуз мисалы түп тамыры менен өзгөрүп кетиши толук ыктымал да. Анан бүгүнкү каармандарыбызды карап отуруп, чындыгында баягы кайдыгер карабаган дагы да болсо кыргыз жарандарын биздин мекендештерибизди жардам колуңуздарды сунарыңыздарды өтүнөбүз. Бул экрандардагы номерлер, же болбосо описаниядагы номерлер, бул бүт бардыгы каарманыбыздын түзмө-түз өзүнүн номери. Бул жерде эч кандай ортомчу жок. Өзүңүз байланышып, колуңуздан келген жардамыңызды көрсөтсөңүз болот. Эң башкысы баягы агабыз менен эжекебиздин 5 баласы менен кышка чейин өзүнүн үйүнө киргизгенге келиңиздер, урматтуу кыргыз элибиз. Жардам колубузду суналы, колдон келишинче. Былтыркы жардам берген ар бир пендеге Аллахым ыраазы болсун. Бизге берген эмеңиздер эки эселеп сиздерге кайтып келсин. Сиздерге чоң ыраазымын. Бир топ эмебизди жеңилдетип бердиңиздер. Ооба, экинчи ирет баягы жардам сурап чыкканда кандай болот болду экен деп, чындыгында баягы каармандарыбыздын абалын азыркы учурда аябай эле түшүнүп турабыз. Бирок келиңиздер, анын бардыгын четке кагып коюп туралы дагы биз жөн гана 5 баласы үчүн, агабыздын ден соолугу үчүн, эжекебиздин мынакей бир үй бүлөнү мына ушинтип жакшы карап, азыркы учурда балдарына тарбия берип, билим берип, агабыз ошол эле учурда дарылап аткан үчүн бир алкыш айтып туруп, бир жардам колубузду суналы.
Сіздерге чоң рахмат, жақсы тұрыңыздар. Чоң рахмат сіздерге да. Аллахым разы болсын. Ооба. Аға, біз кеттік. Еліңіз. Қолыңыз тоқтап қалды ғой. Жақсы тұрыңыз. Ошондой урматтуу көрүүчүбүз, бүгүнкү маегибизде жыйынтайбыз. Кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.